Баарыңыздарга салам. Сиздер менен Эйди фильм. Бүгүн сиздерге болгон окуянын негизинде тартылган мотивациялык фильм жөнүндө айтып беремин. Андыктан биздин канал менен бирге болуңуздар. Бүгүнкү каарманыбыз Салия Кахавати. Ал мектеп окуучусу. Окуусу менен жумушун бирге алып жүргөн мээнеткеч жигит. Сабактан чыгып мейманканада жумуш жасайт. Кичинесинен бай болууну каалаган бул жигиттин алдыда жасай турган пландары өтө көп. Мектепти бүткөн соң мейманкана бизнеси кесибине тапшырууну каалайт. Салиянын атасы анын тандаган кесибин көп деле колдой бербейт. Бирок бул жигиттин келечекке деген кыялдары күндөрдүн бир күнүндө жокко чыгарылат. Бир күнү Салиянын көзүнүн көрүүсү начарлап, көзүн дарыгерге көргөзгөндө көрүү жөндөмү начарлаганын аныктайт. Көзүнүн ушундай тез начарлоосунун себеби Салия өтө аз таралган ооруга чалдыккан экен. Бул кабардан соң жигитке дароо операция жасалат. Бирок көп деле андан натыйжа болбойт. Салиянын көрүү жөндөмүнүн 5% гана жакшырат. Ал бул окуяларга моюн бербей, алдыдагы пландарынан баш тартпоосун айтат. Атасына ушул мектепте калып, аттестатын алып бүтүрүп чыгам дейт. Салиянын көрүүсү дагы начарлап, анын башка жөндөмү өнүгө баштайт. Жигит эсте сактоо жөндөмү менен айланасындагы үндөрдү угуп, сезүү жөндөмү жакшы иштей баштайт. Уккан нерсесин тез жаттап, башканын жардамына муктаж болбойт. Салия аттестат алуу үчүн сабагын окуп ары карай билимин чыңдай берет. Ошону менен катар бир нече жумуш жасоо үчүн конок үйлөргө өзүнүн өтүнүчүн жөнөтөт. Бул катта өзүнүн ден соолугу жөнүндө да жазылган эле. Бирок бир нече конок үйгө кат жиберсе да, ден соолугуна байланыштуу аны жумушка албай коюшат. Салия ошол себептен өзүнүн ден соолугу жөнүндө айтпай конок үйгө өтүнүч жөнөтүүнү чечет. Кийин Германиядагы эң таанымал, жакында эле ачылган конок үйгө өтүнүч жөнөтөт. Кечинде карындашы агасына көзү жакшы көрбөй турса дагы буюмдарды ажырата билүүнү үйрөтөт. Эртеси конок үйгө апасы менен карындашы бирге барат. Баласынын артынан калбай, анын иш-аракетин сырттан күзөтүп турат. Мейманканага келгенде директор Приж менен таанышат. Бир аздан кийин аларга дагы жаңы кызматкер Макс кошулат. Башталышы менен жумушка кечиккен жигит шылтоолор айтып кечигүүсүнө эскертип алат. Макс менен Салия кол алышкандан кийин конок үйдү айланууну улантат. Салия Прижге өзүнүн конок үйдө иштегиси келерин, бала кезинен пландаганын жана агасынын конок үйү болгонун айтат. Айланадагы болуп жаткан ызы-чуудан жолунан да жаңылып калат. Приж буларды конок үйдүн баш ашпозчусу жана конок үйдүн залы менен баарына жооптуу кызматкер Квенч менен тааныштырат. Ушул кызматкер жаңы келген Макс менен Салиянын жумушун көзөмөлдөйт. Ошентип жолугуу бүткөн соң Приж Салияга жумушка алынганын айтат. Кийинки көрүнүштө конок үйдүн бардык кызматкерлери чогулуп, имараттын бурч-бурчуна топко бөлүнөт. Макс менен Салия бир топко кошулат. Жаңы кызматкерлерге алгачкы тапшырма иретинде 2 саат бою тазалык иштерин кылдырат. Ал тазалоо кезинде бир топ кыйындыктарга дуушар болот. Амалсыздан ал лупанын жардамы менен идиштерди тазалайт. Аны байкап калган Макс ал жөнүндө башкаларга айтып салбай, анын ордуна Салияга жардам берет. Тазалоо кезинде Макс атасынын шаарда бир нече конок үйү бар экенин айтып, конок үйдүн ар бурчуна не турганын айтып түшүндүрөт. Кийин алгачкы тапшырманы жакшы аткарып, аларды ашканага жөнөтөт. Идиш аякты тазалоо кезинде Салиянын жумушун сырттан көргөн афгандык жигит Салиянын сырын билип калат. Бирок Салияга жардам берип, сырын сактоосун айтат. Бир кезде сыртка чыгып, жаш кыздын үнүн угуп аны жакшы көрүп калат. Ал кыздын аты Лаура. Ал бул жерге мөмө жемиштерди алып келип турат. Экөө бири-бири менен таанышып, жакшы сүйлөшүп кетишет. Ашканада жигитке баш ашпозчу тапшырма берет. Салия эт тууроо кезинде колун байкоосуздан кесип алат. Ошондон кийин ашпозчу да жигиттин сырын билип, ага эт туурай турган аппарат менен кандай жумуш жасоо керектигин үйрөтөт. Убакыт өткөндөн кийин Салия Лауранын жигити бар экенин билет. Ошентип убакыт өтө берет. Ашканадагы жаңы кызматкерлердин тапшырмалары бүтөт. Эми баары жакшына кийинип, башка өлкөгө аттанат. Анда алар өздөрүн сынап көрүп, клиент менен жумуш жасоолору керек. Салияга башында кыйындык болот, бирок Макс ага жардам берет. Бир аздан соң өзүн жакшы көрсөтүп, ишин жакшы алып чыгат. Жигит жаңы кесиптештери менен жакшы аралашып,
Алардын ортосунда өзгөчө орун табат. Көп өтпөй жигит кайрадан Лаура менен жолугат. Ал өзүнүн жигити менен айрылышып кеткен эле. Ошол жагдайды пайдаланып, жигит кызды жолугушууга чакырат. Ал эми жумушта жаңы кызматкерлерди суусундук куюуга үйрөтөт. Башкаларына караганда бул жумуш өтө оор эле. Себеби ал клиентке жага тургандай кылып куюп, музду өлчөп салуу керек эле. Жигит бул иштерди жасай албастыгын түшүнөт. Макс болсо атасынын конок үйлөрүнүн бирине барга алып барып жигитти машыктырат. Досу менен отурган кезде Лаурага көз жөнүндө чындыкты кечки жолугушууда айтамын дейт. Кийинки күнү практика жүзүндө Квенчтен сынагын тапшырып, жигит суусундукту жакшы даярдап, эч кандай тоскоолдуксуз 5 тапшырат. Кечинде Лаура менен жолугуп, алар ачык маектешишет. Маектешүүдө Лауранын Оскар аттуу баласы бар экенин билет. Ал жигит үчүн такыр проблема эмес. Алар кийинки жолугушууну белгилеп, Лаура баласы менен келишин айтат. Кийинки күнү Салияга жумуш эрте башталат. Таң эрте уйкудан ойгонуп, бар бөлмөсүндө суусундуктар менен таанышат. Жумуш убактысы башталган соң, жигит клиенттер менен жакшы жумуш жасайт. Кечинде Квенч жигитке идишти тазалатат. Канча сүртсө да жигиттин колунан келбей коет. Жигит бул идишти түн жарымга чейин сүртүп, акыры эскертүү алып үйүнө келет. Үйгө келип кайрадан ошол идишти сүртүү менен алектенет. Идиштин таза экенин билүү үчүн добушуна маани берет. Кийин ошол идишке суусундук куюп ичи уктап калат. Кийинки күнү өздөрү пландагандай Лаура менен жолугуп, баласы Оскар менен футбол ойношот. Күндөрүн жакшы өткөрүп болгон соң, Лауранын үйүнө барат. Экөөнүн маектешүүсүндө Лаура мурунку жолдошу менен жалган айтканы үчүн ажырашкан экен. Бул сөздөрдү уккандан кийин жигит терең ойго батып кетет. Себеби анын дагы Лаурадан жашырганы бар эле. Үйгө кеч кайткан жигит спирт ичимдигин түнү менен ичет. Таң эрте тура албай жумушуна кеч келет. Анын кеч калганын байкап, ага экинчи эскертүүнү берет. Кийин биринчи жумуш бөлүгү бүткөн соң, апасы 3 жолу коңгуроо кылганын билет. Не экенин билбесе да бир проблема бар экенин түшүнөт. Апасына барган соң, атасынын туулган жерине кетип калганын угат. Аларга эч кандай акча калтырбаган соң, апасы тез арада жумуш табуу керек. Апасына жардам берем деген жигиттин сөздөрүнө апасы каршы болуп, өз акчаңды өзүң колдон дейт. Бирок жигит жардам берүү үчүн түнкүсүн навайканада жумуш жасайт. Таң эртеден кечке чейин конок үйдө жумуш жасап, түндө нан ыйлөө менен алектенген жигит катуу чарчайт. Ошонун кесепетинен дары иче баштайт. Ал күндүз мейманканада, кечинде навайканада, ал эми бош убактысында Лаура менен жолугуп убакыт өткөрөт. Анын бул аракети Макска жакпайт. Себеби дем алыссыз жумуш кылып жүргөндүктөн ден соолугуна зыян болушун айтат. Таң эрте жигитке Лаура коңгуроо кылып, Оскарга карап турушун суранат. Лаура 2 саатта келишин айтып, фирмага товар алганы кетет. Ошентип жигит менен Оскар кызыктуу убакыт өткөрөт. Бир убакта ага досу коңгуроо кылып, аны менен бир аз сүйлөшүп, Оскарды таппай калат. Аны бакырып издеп жүргөндө Лаура келет. Ал баласынын жок экенин билгенден кийин андан не болгонун сурайт. Жигит Лаурага чындыкты айтып, эч нерсени көрбөсүн айтат. Я не могу, я ничего не вижу. Лаура айланасын бир текшерип, алыска кетпеген Оскарды тапкан соң, кайра жигитке келип, өзүнүн алдаганы үчүн айрылышын айтып кетип калат. Болуп жаткан жагдайларга кайгырган Салия жумушка мас абалда келет. Жумушка келип ишине киришкенде, жигит стол материалына чалынып колуна кармаган идиштерин сындырат. Кийин залда маарекелик торту кулатып алат. Ошол кезде Квенч келип, Салиянын көзүнүн көрбөсүн билет. Чындыгы ачылган жигит жумуштан айдалат. Анын организми зыяндуу таблеткалардан ууланган. Ошол түнү клубка барып, кайтар жолдо тепкичтен кулап эсин жоготот. Көзүн ачканда ооруканада ойгонот. Жанында карындашы менен Макс отурат. Жигит өзүнүн катасын түшүнүп ыйлай баштайт. Ал эми Макс аны сабырга чакырып, апасынын жумушка туруп, үй проблемасын чечип койгонун айтат. Эми апасы ипотеканы өзү төлөй алат. Ошентип жигит досу менен тоодо эс алып, эртеси кайрадан мейманканага барып, Квенчтен кечирим сурап, соңку финалдык сынактан өткөрүүсүн суранат. Ал жигитке мүмкүндүк берип, сортировкадан башка жумуштардын баарын жакшы жасап чыгат. Квенч жигитке жумуш берүүгө даяр, бирок жигит баш тартып,
Досу Макс менен бирге мейманкана бизнесин ачат. Соңунда Лаура менен жарашат. Ошентип көңүлдүү нотада фильм аякталат. Урматтуу көрүүчүлөр, бүгүнкү видео ушуну менен жыйынтыкталат. Эгер жаккан болсо лайк басып, комментарийга ой пикир калтырганды унутпаңыз. Ал эми биз сиздер менен коштошобуз. Кийинки кездешкенче аман сау болуңуздар.